Биз бүгүн силер менен биология сабагынан экосистема жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бүгүнкү максатыбыз экосистема бул организмдердин жана чөйрө шарттарынын өз ара аракеттенүүсүнүн жыйындысы экенин түшүнүп, экосистеманын жандуу компоненттери продуценттер, консументтер, редуценттер жөнүндөгү билимибизди өнүктүрөбүз. Демек, экосистема жаратылыштын негизги бүтүн бир бөлүгү. Экосистема терминин биринчи жолу Англия экологу Тенсли 1935 киргизген. Анда эмесе балдар, берилген сүрөткө байкоо жүргүзөлүчү. Байкооңорду өз алдыңарча жазгыла. Сүрөттөн төмөнкүдөй байкоолор жаралышы мүмкүн. Жаратылыш, өсүмдүктөрдүн түрлөрү, жаныбарлардын түрлөрү, күн, суу, жер кыртышы жана башка. Алынган байкоолоруңардын негизинде экосистемага мүнөздөмө берип көрөлүчү балдар. Карагылачы, жашоо бар жерди экосистема десек болот. Балдар, жаратылышта кандай гана экосистема болбосун эки бөлүктөн турат. Алар органикалык же жандуу жана органикалык эмес же жансыздардан турат. Органикалык эмес жансыз компоненттерге климаттык факторлор, жамгыр, жылуулук, жарык, нымдуулук, шамал, жер кыртышы кирет. Ал эми органикалык же жандуу компоненттерге продуценттер, консументтер, редуценттер кирет. Экосистеманын тирүү организмдери бири-бири менен зат жана энергия алмашуу менен өз ара аракеттенишип турушат. Тамактануу жана энергияны топтоо жолу менен организмдер автотрофтор, гетеротрофтор жана миксотрофтор деп бөлүнөт. Ар бир экосистеманын жандуу компонентинин ичинен азыктануу түрү боюнча организмдердин 3 тобуна ажыратабыз. Силер, балдар, төмөнкү сүрөттөн өз алдыңарча жандуу компоненттердин тобун аныктап жазгыла. Анда эмесе жазып бүтсөңөр, чогуу жыйынтык чыгарабыз. Жыйынтык. Биринчи, организмдердин экосистемада жашоосу, кыймыл аракеттери, тиричилиги алардын тынымсыз зат алмашуусуна жана энергиянын үзгүлтүксүз кирип туруусуна байланыштуу. Экинчи, экосистемадагы зат алмашууга 3 түрдүү организм топтору катышат. Продуценттер, консументтер, редуценттер. Продуценттер булар автотрофтор, консументтер гетеротрофтор, редуценттер өлгөн организмди ажыратып азыктануучулар. Жер жүзүндөгү тирүү организм күндүн энергиясынын эсебинен жашайт. Себеби күн энергиясысыз автотрофтук организмде фотосинтез жүрбөйт. Күнсүз органикалык заттар түзүлбөйт. Редуценттердин кызматын аткаруучу козу карындардын гифтери жалаң тирүү организмдердин эсебинен жашайт. Майда жаныбарлар сапрофитте өлгөн организмдерди органикалык эмес заттарга ажыратат. Буларга микроорганизмдер жардам берет. Мындай кичине экосистемаларда зат алмашуунун калдыктары жаан-чачындын таасири менен жерге агып түшүп, экинчи бир организмге үзгүлтүксүз өтүп турат. Биз бүгүн силер менен экосистема жөнүндө түшүнүк алдык. Үйгө тапшырмага силерге төмөнкүдөй суроолор берилет. Биринчи, кандай система экосистема деп аталат? Экинчи сурообуз, экосистема деген терминди биринчи жолу илимге кайсыл окумуштуу киргизген? Үчүнчү,
экосистема түзүлүшү жагынан кандай бөлүктөрдөн турат? Ушул суроолорду дептериңерге жазып келесиңер. Китептен окуп жоопторун